Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргызстан фракциясынын лидери Батырбеков Алмаз Батырбекович. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Алмазбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Биз сизге чейин дагы бир топ фракциялар жетекчилерин студиябызга чакырып, ушул өзүңүздөргө тиешелүү суроолор менен кайрылып жатабыз. Анткени бүгүнкү күндө биздин теле көрүүчүлөр жана Кабарлар маалымат агенттигибиздин көрүүчүлөрү ушул бүгүнкү күндө фракциялардын алып барып жаткан иштери жөнүндө өздөрүнүн кызыккан суроолорун жөнөтүп жатышат. Сизге бере турган алгачкы сурообуз бүгүнкү күндө Кыргызстан фракциясынын абалы, аткарган иштери жана шайлоочулар менен болгон мамилеси жөнүндө коомчулукка азын сөз кылып берсеңиз. Рахмат. Мынтайм, биринчиден чакырган үчүн ыраазычылык билгизебиз. Эң негизгиси саясатта жүргөн адамдар бизге окшогон көп эле саясатта эле эмес, бизнесте деле жүргөн адамдар менин оюмча сиздердин кесиптештериңиздерден кичине чочуп калды окшойт. Мен да өзүм чочугандыгыман моменттен колдонуп түз эфир болгондуктан айтып коеюн деп ойлоп атам. Анткени калпты чын кылып жазып атабыз. Себеби берген сөздүн башын кесип туруп аяк жагын кой берип койгондо баягы айтпаган сөз айтты болуп калып атабыз да. Анан түз эфир болгондуктан ачык өзүңүз айткандай ачык сүйлөшөлү деген сөздө мен дагы туура көрүп, ошол себептен дагы келип түз катышып берели деп чечтик. Анан туура Кыргызстан фракциясынын иши боюнча чындап келгенде акыркы убактарда саясатта көп эле биздин фракцияга дагы тиешелүү көп эле иштер болуп кетти. Бирок ошо менен белгилеп коюшубуз керек. 2015-жылы партиябыз шайлоонун астында жаңы түптөлгөн партиялардын бири болгон. Баягы инсандар саясаттагы же саясатка катышам деген жаңы инсандар ушу жаңы партия деп жаңы партияга жаңыдан келип кошулуп кандайдыр бир командалардан түптөлгөнбүз. Анан мен дагы бир нерсени айтып коеюн. Ошо эгемендүүлүк, Кыргызстандын эгемендүүлүк жылында, азыркы күнү 27 жыл деп атсак, бизде жаңы партия деп айтканыбызга жараша бардык эле партиялар жаңы деп койсок болот. Себеби эң тажрыйбалуумун деген партиялардын тажрыйбасы катуу барса бир 25 жылдын тегертеси да. Анан бардык эле саясий күчтөр акырындык менен түптөлүп келатат го деген ойдобуз. Биз да саясий күч катары жаңыдан түптөлүп келатабыз. Фракция жөнүндө айта турган болсок, бүгүнкү күнү фракциябыздын Жогорку Кеңештеги фракциябыздын депутаттары 18 депутатпыз. Ар кайсы тармактардан келген депутаттар, тажрыйбасы бар, спорттук баягы өзүн көргөзө билген спортсмендерибиз бар. Саясатта беделдүү адамдарыбыз да бар. Анан эң негизгиси фракциянын жумушу бул региондор менен иштегенде бизде көп шаарларыбызда биздин өзүбүздүн фракцияларыбыз представлен да. Бишкек шаарында бар, Ош шаарында бар дегендей чоң шаарларды айтып келсек, анан ошол шаарлар менен, ошо райондорубуз менен тыгыз байланышта иштешебиз. Ар бир депутатыбыздын, ошо 18 депутаттын ар биринин бекитилген өзүнүн участоктору бар. Жалпы Кыргызстан боюнча иштешибиз керек дегенибиз менен, бирок региондор менен, ар бир район менен, ар бир шаар менен түз иш алып барбаса, өзүңүз билесиз, жалпы деп жооп бериш өсө кыйын. Ошол себептен жалпылаган ишти Жогорку Кеңеште биз алып барабыз десек, бирок ар бир региондон ар бир депутатыбыз барып келип, ошол өзүнүн регионунда, өзүнүн өкүлчүлүгүндө иш алып баргандары жөнүндө байма-бай маалымат дагы кыскача чыгарып турабыз да. Мындан келди бүгүнкү күндө ошол шайлоочулар менен дагы деле тыгыз байланышта жана партиянын өкүлдөрү жерлерде иштеп жатышат. Андан кийинки сурообуз, биз мисалы үчүн кече жакында биз Аида Жеңишбекованы чакырдык эле, Ата Мекен партиясынын өкүлү. Ар бир партиянын өкүлдөрү келгенде ошол партияга тиешелүү акыркы чуулгандуу нерселер боюнча суроо берип жатабыз. Мисалы үчүн Ата Мекен партиясы келгенде Өмүрбек Чиркешев жөнүндө, Аида Жеңишбековна жөнүндө, ал эми Республика партиясынан келген өкүлдөргө Өмүрбек Токтогулович жөнүндө ушул сыяктуу
акыркы күндөрү коомчулукта кызуу талкууланган темаларды берип жаттык эле. Ал эми биз Кыргызстан партияга тиешелүү мына акыркы күндөрү Дамирбек Асылбек уулунун иши боюнча бүгүнкү күндө сиздерде кандай маалыматтар бар? Ал чындыгында эле бул партияга келип иштегени, ошол кош жарандуулугу бар экенин билдиңиздер беле, билген жок белеңиздер? Жана негизи эле бүгүнкү күндө кызуу талкуу жүрүп жаткан ушул жогорку кеңештин өкүлү, депутаты Дамирбек Асылбек уулунун айланасындагы акыркы маалыматтар жөнүндө коомчулукка айтып кетсеңиз. Рахмат. Эми Асылбек уулу Дамирбек жөнүндө айтсак, Дамирбек мен жана жогоруда айткандай, биз партияны 2015-жылы жаңы түптөгөндүктөн Дамирбек дагы ушу коомчулукта иштеп жүргөн, ошо күрөш федерациясынын вице-президенти катары, спортсмен катары аты таанымал, баягы эл аралык даражадагы спорттун чебери катары, далай жолу Кыргызстандын желбиреткен бала катары биздин арабызга келип кошулуп, ушу саясатка аралашат элем деген оюн айтып келген да. Мисалы мен өзүм жөнүндө айткандай болсом, Дамирбекти мындай сыртынан эле таанысам, ошо шайлоого башталардын астында мындай тыгыз байланышып, тыгыз таанышый баштадым. Анан акыркы ушу 2 жылдан бери парламентте иштеп атканда дагы кандай адам экенин ичинен көрдүм десем болот да. Бүгүнкү күн жана чугулданган маселеси боюнча айта турган болсок, эми мунун кош жарандылыгы бар же жок экенин партияга кирип аткан кезде текшерүү мүмкүн эмес. Себеби буга чейин деле практикада көрдүк, көп эле партиялардын ичинде ошо кош жарандуулугу бар адамдар чыгып калган учурлар болду. Анан ал учурда партияны күнөөлөш бул мындай негизсиз нерсе го деп ойлойм. Бирок келечекте мен ушул бүгүнкү ситуациядан кийин ойлоп калдым, келечекте ушул нерсеге бир мыйзам менен дагы, негизи бизде мыйзамдар бар, иштетиш кыйыныраак болуп аткан жерлери бар экен. Бирок ошо бүгүн сиздер чакыргандын астында дагы Дастан Далабаевич Бекешев экөөбүз дагы сүйлөштүк, ушул бир чогуу мыйзам чыгарсакпы деп, кош жарандуулуктун бир жоопкерчилигин күчөтө турган нерсени киргизсекпи деген оюбуз болуп атат. Себеби практикадан көргөндөн кийин ошол нерсеге бир бөгөт коюу жолун тапсакпы деген ойдо да. Анан экинчиден кош жарандуулугу бар экенин биз билген эмеспиз. Ушунча иштеп атып, мен бул маалымат чыгып кеткенде да фракцияны чогултуп кезексиз жыйын өткөрүп, депутаттар ичара өзүбүз да сүйлөштүк. Күмөн боло турган даже бир маселе болгон эмес да. Анан бирок ошол учурда кош жарандуулугу кандайынча болуп калды дегеним могу акыркы күндөрү биз үчүн да кызык жаратты десек болот. Өзүбүз да изилдей баштадык да. Мен мисалы Дамирбектин эне атасы менен бир туугандарынын жөнүндө мындай маалыматым да жок болчу. Ушул маселе болуп кеткенде эне атасы менен да байланыштык, бир туугандар менен байланыштык, маалыматтарды тактай баштадык. Анан тактаганда эмнесине мен көңүл бургум келет, мына соцсеттерден дагы мунун улутунан бери казак экен деген нерселерди, себеби Казакстан тышкы иштер министрлиги бул Казакстанда төрөлгөн улуту казак деген маалыматты берди деген маалымат чыкты да. Анан мен ушул өзүбүз изилдеп чыккандыктан ишеничтүү түрдө айта алам. Бул Караколдо, Кирпичный деген жерде туулуп өскөн, ошол жакта мектепте окуган, эне атасынын колунда эмес, чоң энесинин колунда чоңоюптур. Атасы дагы, энеси дагы, атасы ошо көлдүн уулу болсо, атасы таза кыргыз, энеси түштүктүн кызы экен. Турмушка ата теги жөнүндө айтып бере аласызбы? Кайсы уурудан? Ата теги уурусун айтты эле, мен 30 ул дедим, мен уурусу көп эсимден эметпей калыптыр. Атасы Супатаев Асылбек деген адам экен. 40 жылдан ашык, 45 жыл деди, Каракол Восток Электрде иштегем деди. Энеси Съездгүл деп, ошо Супатаева деп кийин фамилиясын, жолдошунун фамилиясын алган экен. Ушу түштүктүн кызы, таза кыргыздар. Теги Дамирбектин кийин 4 кызы болгон экен. Негизи Супатаев Динарбек деп, бул төрөлгөндө Супатаев Динарбек деп ат койгонбуз деди. Ошо күрөшүп спорт школго Бишкектеги Крупский атындагы спорт школдо окуган экен, 8-класста бүткөндөн кийин кеткен дейт. Спорт жаатында жакшы ийгиликтерди жаратып, анан эми баарыбызга белгилүү 2000-жылдардан кийин, Союз тарагандан кийин деп деле айтсак болот, баягы чыган спортсмендерге мамлекеттен мындай
чоң көңүл бурулбай калган. Бир убакыт спортсмендерди эмес, чындап келгенде элибиздин курсагын тогузуш кыйын болуп калган учур болгондо, мен деле мисалы ошол кездерде өзүм студент болчумун. Анан ошол 2000-жылдары ошол Дамирбектин баягы ошол кездерде байкасаңыз, мында мен маалыматты да спорт комитеттен тактап көрсөм, биздин көп спортсмендерибиз четке чыгып күрөшүптүр да. Мисалга Россия үчүн күрөшкөн, Казак үчүн күрөшкөн. Ошол казактар боюнча айта турган болсок, Дамирбек Казакстан үчүн күрөшкөн учуру болуптур. 2001-жылдан 2004-жылга чейин күрөшүптүр. Ошонун астында мисалы акыркы күнү жанагы Мельниченко деп олимпийский чемпион Казакстанда деп жүргөн бала ушул жакта Жалал Абадтан чоңоюп, Кыргызстандын жараны болуп, анан кийин Казакстан үчүн күрөшө баштаганда Азия чемпиондугун утуптур, чемпион мираны утуптур, анан Атлантада 88-жылы олимпийский чемпиондур. 2 жылдын тегеретесинде. Кыргызстандан кеткенден кийинки көргөзгөн результаттары. Бүгүнкү күнү беделдүү спортсмендердин бири деп Казакстанда жүрөт. Ратбек Санатбаев, раматтылык Ратбек Санатбаев дагы ошол периодта Казакстан үчүн күрөшкөн экен. Ошо Дамирбек дагы ошол периодта Казакстан үчүн күрөшкөн экен. Муну мен ошо спортсмендерден дагы тактасам, мындай дейт да, мамлекет өзүнүн намысы, мамлекеттин баягы эл аралык имидж көтөрүш максатында дагы ар кайсы мамлекеттин мындай 2-3 номердеги спортсмендери, мисалы 1-номер мамлекет үчүн күрөшө турган болсо, 2-номерлерин же болбосо ошо 1-номерлерин деле тартып кеткенге аракет кылышат экен. Квартира алып беребиз, машина алып беребиз, момча стипендия төлөп беребиз деп демилге болсун деп, демилге болсун деп тартканга аракет кылышат экен. Сөзүңүз аралжы ошол өздөрүнө тартып алганда казактар биздин спортсмендерди, алар деген казактардын атынан чыгып атат да, казак улутунун атынан убактылуу жарандык берүү деген нерсе жок экен аларда. Ошол убактылуу жарандык нерсени берген экен, беришет экен. Анан бергенде дагы мындай бул мамлекеттик саясат катары эле. Эми мамлекет өзүнүн имиджи үчүн, мисалы чындап келсе, ошол Мельниченко деле Атлантада Казакстанга алтын медаль алып келди да. Казакстандын намысы үчүн сөзсүз түрдө тартканда, кызыктырганда аз тез аралыкта жарандуулугун берет экен да. Анан биз ойлоп атабыз, Дамирбекти дагы Казакстанда туулган улуттуу казак деп, керек болсо ошол метрикесинен бери свидетельство, туулган жөнүндө свидетельствосын дагы, күбөлүгүн дагы жасап берсе керек деген ойдо болуп атабыз да. Себеби төрөлгөн. Мисалы азыр Казакстандын компетенттүү органдары кыргыз тарап кантип далилдей алатса, мен ишеничтүү түрдө айта алам, биздин укук коргоо органдарына кайрылса, толук далилин бергенге, кыргыз экенин далилдегенге толук мүмкүнчүлүк бар да. Сөзүңүз аралжы дагы бир нерсе, ошол Дамирбек Асылбек уулунун ата-энеси бүгүнкү күндө бар экен деп жогоруда айтып өттүңүз. Эгер мүмкүн болсо, ошол кишилерди бизди эфирге сиздер аркылуу бир жардам берсеңиздер, келип, бул жөнүндө атасы, ата тегин, кайсы уруудан экенин, канчанчы жылы төрөлгөнүн, булардын андай улуу инсандар жети атасына чейин билишет. Ошол боюнча маалымат берип кетсе, анткени бул абдан чоң талаш болуп жатат. Мени баарынан таң калтырганы, мына эми сиз жогоруда айтып кеткендей, Дамирбек Асылбек уулунун кыргыз экени, Кыргызстандын жараны экени далилдениптир. Эми мындан аркы дагы кандай кадамдарга баралы деп пландаштырып жатасыздар? Эми биз азыркы күнү ошол Тышкы иштер министрлигибиз менен, укук коргоондар менен консультация гана кылып жатабыз. Себеби Кыргыздын жараны болгондон кийин жеке эле Дамирбек эмес, аны менен чогуу кармалган дагы кыргыз жарандары бар. Ошо жалпы кыргыз жарандарына мындайча айтканда следствиясына биздин органдар кандай көмөк көргөзүп, кандай киреше алат деген нерсени консультация кылып атабыз. Андан тышкары жалпылап карап келгенде, мындай жалгыз гана Дамирбек эмес, ал жердеги жанагы граждандарыбыз дагы биз күмөн болуп атканыбыз, чоң деле мындай баягы мындай чоң контрабанда кирип көптөн бери кызмат кылгыдай жашоо шарттары андай эмес экен да. Анан буларды биз жеке оюбузда ошо эки жаран деле Дамирбек деле кандайдыр бир
атайын жасалган бир буйрутма жасалган нерсенин курмандыгы болуп калдыбы деген ойдо болуп атабыз. Анан эми ошол нерсени чымбышына чыгыш биз өзүбүз үчүн да кызык болуп атат да. Биздин кошуна мамлекет казактар айткандай, булар ушу көп жылдан бери контрабанда менен алектенип жүргөн болсо, тиги жарандар жетиштүү жашап, абдан мындай бир кыргызча айтканда бай болуш керек эле, бирок андай эмес экен. Андай эмес экен. Эми мисалы журналисттер деле алардын үй бүлөлөрүнө чыкса, кимдин кандай жашап атканын биле алат. Андан тышкары акыркы убактарда биз күмөн болгонубуз, акыркы убактарда ошо Казакстанга буларды кайра чакыртылган деген сөз болуп атат да. Дамирбек деле Казакстан үчүн күрөшкөндүгү сөзсүз түрдө байланыш билгендери болгон, анан аны деле ошо кызыктырып, чакырып, кандайдыр бир ички иш-чараларды атайын операцияны даярдагандай. Операцияны даярдаган, мүмкүн бул Дамирбек Асылбек уулун ал жакка жакында өтүүчү Азия чемпионаты боюнча дагы бир маселелер менен барышы мүмкүн деген нерселер айтылып жатат. Муну эми ойлойм, биз тараптагы кошуна казак өлкөсү дагы такташат го депчи. Андан кийин дагы бир суроом, мисалы үчүн биз ушул эле нерсе тескерисинче болуп, казак элинин депутаты бизде кармалып калган болсо, ал эми ошолордун жогорку кеңеши сиздерге атайын кайрылуу жолдосо, биз жактан кандай мамиле болот эле? Анткени бүгүн канча кайрылуу жолдосо деле алар жактан эч кандай бир ошол биздин жогорку кеңештен кайрылган нерселерине бир тиешелүү жооптор алынбай жатат да. Эми биринчиден бул мындайда Венский конвенция деп коебуз, биз баардыгыбыз тең. Андан тышкары Минское соглашение деп, Минск келишими да бар. Мындай болгон учурларда эгер компетенттүү органдар макулдугу менен сүйлөшүү менен материалдарды топтоп бизге өткөрүп берип, бизди мыйзамдар менен жоопкерчиликке тартсак деле болот. Бирок бүгүнкү күнү казак тарап багы гриф секретности деп коет, ошо секретность грифин коюп койду бул ишке. Анан эми мындайча айтканда топ тиги тарапта болуп атат да, Казакстан тарапта. Казакстан тараптын органдары кандай деп чечимге келет, ошого жараша иш болот да. Себеби алар биздин граждан деп койгондон кийин кечегине Кыргызстандын консулуна ошол Дамирбекке киргенге уруксат беришкен жок. Берки 2 гражданга уруксат беришти, Дамирбекке киргенге уруксат бербейчи. Анан эми биринчи кезекте азыр ошо Дамирбектин граждандылыгы тууралуу маалыматтарды тактап, биринчи менин оюмча биздин компетенттүү органдар ошону бериши керек биринчи кезекте. Андан кийин эми кош жарандылыгы болгондон кийин мен ойлойм уже ал өзүнүн каалоосу менен алганбы, каалоосу жок эле жанагындай саясий ошол кездеги обстановкага жараша алып калганбы, учурун талаап, кандай болгон күнү дагы кош жарандылыгы алып биздин мыйзамдар боюнча аны мандатынан ажыратабыз. Ал депутат деген статусу болбойт. Коңшу мамлекетке баратканда дип паспорт менен барган статусу бар депутат эгер жумуш менен барган болгондо, ал ошол чакыруу менен же болбосо ошо командировкага же бир өзүбүздүн ошо эл аралык мекемелер аркылуу, уюмдар аркылуу барганда бул жумуш деп эсептелмек. Дамирбектин барган шарты бул коомдук жумуш деп коебуз го. Бул Азия чемпионаты, сиз айткандай Азия чемпионатына даярдык көрүп, бул ошо даярдык көрүп аткан комиссияны жетектеген. Анан өзү күрөш федерациясынын вице-президенти болгондон тышкары Азия күрөш федерациясынын вице-президенти. 4-күнү күнү сессияда катышкан. 4-күнү күнү сессияда катышып, мен ушундай Азия чемпионаты 27-синде өткөндө эле ошого даярдык көрүп аттым эле деп менден суранып, мен ошо Казакстанга аяктын күрөш жаатындагы адамдарга жолугат элем, Тарылхановго жолугат элем деп мага өзү айтып кеткен да. Анан бул багы жумуш менен кеткен эмес, коомдук иш менен кеткен болуп калып атат да. Ошол себептен жанагы дипломат деген нормалар, дипломаттык статусу же болбосо депутаттык статус деген нормалар бул тараптан иштетиш кыйыныраак болуп атат ал норманы. Бирок ошол учурда жана мисалы Казакстандын депутаттык окуусунан бир жерден кармалса деген нерсени дагы аны да ошо ар бир мамлекеттин ичинде өзүнүн мыйзамдары иштейт. Казак
тарапта өзүнүн мыйзамы, кыргыз тарапта кармалса биздин мыйзамдар. Анан биздин деле кармалганына жараша, алардын депутатынын кармалганына жараша бул жерде чечим чыкпак го деп ойлойм да. Бизден деле мисалы алардын депутат экени деп эле сөзсүз түрдө кое бербеш маселе эмес. Ал дагы кандай максат менен келген, эмне болгонун такташ керек болот. Менин оюмча Казакстандын тарап деле, Казактын компетенттүү органдары деле толук тактап туура тыянак чыгарат го деген ойдобуз. Эгер чын эле күнөөлүү болсо күнөөсүн тартат, мыйзам чегинде. Күнөөсү болбосо далилдеп чыгат го деген ишеничибиз бар да. Ишенич бар, Мына сиз биздин эфирге келердин алдында мен анткени буга чейин бир нерсеге бир ушул маалыматка күбө болдум эле. Казакстандын депутаты бизге келип жол эрежесин бузгандыгын аны токтоткондо ал өзүнүн атайын баракчасын көрсөтүп, мен Казакстанда депутатмын деп көрсөткөндө, биздин ГАИ кызматкерлери ал кишиге сый урмат көрсөтүп, кечирим сурап, алар жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтоткондугу жөнүндө айтып, ал кишини бир топ жерге чейин узатып барган деген маалымат бар болчу. Мен бүгүн МВДдан ал боюнча маалымат суразам, мага деген беришкен жок, анткени ал биздин ички ишибиз деп айтышты. Бирок бул жерде биз ушу кошуна казак өлкө менен сый, адамгерчилик, урмат деген нерсе дагы болуш керек эле деген биздин коомчулукта бир топ суроолор болуп жатат. Ага карабастан бүгүн Кыргызстандан чыккан маалыматтарга караганда казак мамлекетинин ушу Дамирбек Асылбек уулунун жарандыгы, анын жасаган иштери жөнүндө абдан тескери кара пиарлар көп кетип жатат. Буга бир эле эмес, мен эмес, коомчулуктагы көп. Бул учурда казак эли бир кезде ошол кыргыз уулунун алардын намысына жарап бергендигин эмнегедир эске алышкан жок. Анын ошол барып алдыңкы орундарга жетип Казакстандын гимнин ойнотуп туузун көтөргөндүгү жөнүндө казак тараптан эч жерде айтылбай жатат. Бул менимче абдан өкүнүчтүү. Маегиңизге чоң рахмат. Мындан ары кандай болот, абал ошол жөнүндө дагы бизге эгер мүмкүн болсо билдирип турсаңыз. Рахмат, сиздерге да чоң рахмат. Эң негизгиси мен ойлойм, эми эки мамлекеттин мамилеси кандайдыр бир саясий оюндарга айланбаш керек да. Мамлекеттер өзүнүн кадыр баркына шек келтирбестен иш алып барыш керек. Биз казак кыргыз бир тууган деп илгертен айтылып келет. Ошо бир тууган элдей мамилелешишибиз керек деген ойдобуз. Жана сиз айткан ГАИ жол коопсуздук кызматы токтоткондо ал эми кыргыздын мүнөзүндө конок меймандос келет деген сөздү далилдегендин белгиси го деп ойлойм. Бирок ошол ГАИ кызматкери катары статусуна карабастан андай бузуу болсо сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартыш керек. Себеби казак депутаты болобу, кыргыз депутаты болобу, күнөөлүү болсо жоопкерчилигине жараша жооп бериш керек деген ойдомун да. Маегиңизге чоң рахмат. Рахмат сизге. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге Жогорку Кеңештин депутаты Батырбеков Алмазбек Батырбекович келип маек куруп берди. Берүүнү Үмүт Мукамбетова алып барды. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.